Рахмат. Айтып койсоңуздар, ушул 386 миллион доллар казынага түшкөнбү же Эксим банктан эле фирмага которулуп кеткенби? Мирлан Байгенчоков, финанс министринин орун басары. Бул каражаттар түзмө-түз Эксим банктын счетунан, подрядчиктин счетуна которулган. Казынага түшкөн жок. Ушул казынага, то есть биз мамлекет кредит алып атабыз да, туурабы? Тиги фирма Твея кредит алган жок да. Демек, Минфинге казынага түшүп туруп, анан кийин кетиш керек беле же ошол туура болгонбу? То есть башкы прокурордон ушул жердеги мыйзам бузуу жана жоопкерчилик кимде болду, аныктадыңарбы? Биз кредит албай туруп фирмага кетип калганы. То есть фирма деген наличка акча келиш керек эле да бизге. Келбептир мына айтып атат. Кандай ушуга ким жооп берди ушуга? Сабин уулу жооп берип койсун. Урматтуу Кенжебек Сатынкулович, рұқсат берсеңиздер жооп берип коеюн. Бул жана кредиттик келишимдин бир условиялары ушундай болгон. Биздин Министерство финансов Эксимбанктан корреспондентский счет ачкан. Ошол счетко банк кредитный линия ачкан, ошол 386 миллион долларлык. Твея компаниясы генеральный подрядчик болуп калгандан кийин ал дагы ошол банктан эле счет ачкан. Кийин биздин жана подтвержденный сертификат выполненных работанын негизинде биздин счеттон Твеянын счетуна ошол сертификатта көргөзүлгөн сумма которулуп турган да. И аягында ошол сумма 19 миллиондон тышкары баары которулуп кеткен. Твея компания өзү ошол өзүнүн счетунан, Кытайдагы счетунан дальше расход кылганда, ошон үчүн ал жагын текшериш биз үчүн бир кыйла кыйынчылыктарды туудурду да. Демек, казынага түшпөй эле ошол жактан кеткенин силер казынага келген эмес. Казынага келген эмес. Туура деп таптыңарбы ошону? Жок, туура эмес деп таап, ошон үчүн биз баарын айыбын укпадык, что биздин кызыкчылыктар ал жерде көп учурларда биздин кызыкчылык не защищены были, да, наши интересы. Мен жана суроо берип аягына чыга албай калдым, дагы ошол суроого кайрылайынчы. Айтсаңыздар, жакшы жумуш жүргөн экен, 111 миллион биздин кызыкчылыкка каршы, или завышенный баа чыгып, аныктап чыгыпсыңар. Мен жана айтып кеттим, ушул Тибей тарап, демек Кытай тарап. Ушул акчаны полностью ошолор жок кылды да, туурабы? Демек 111 миллионду алардын чөтөгүндө калды. Мен оюм туура элеби? Сиздин оюңузду мындай деп түшүндүрүп кетейин. Тибей компания бул жерде сверхприбыль алды да. Келишимдин негизинде. Ошондой условияны биздин немелер кол коюп берип атпайбызбы? Рахмат. Эми дальше. Ошол 111 миллионду Кытай тарапка бизде мындайча айтканда алдады, же болбосо отургузуп кетти деп туруп Кытай тарапка кайрылуу керек экен мен сунуш кылып кеткем. Экинчиси, тергөөнүн жүрүшүндө аныкталды, ушул 111 миллиондун ичинен биздин чиновниктерге, чоңдорубузга акча бердик деген показаниясы барбы? Бул эми өзүлөрү эле жеп кеткен жок да 111-ди. Туура андай маалыматтар, андай информация бар, болгон. Ал тергөө бөлүнүп чыгып, дальше тергелип атат. Отдельный кылмыш иш бөлүнүп чыккан биздин мына кетирилген кылмыш иштин ичинен. Ошол иштин алкагында бул жумуш жүрүп жатат. Кытайга, башка мамлекеттерге, бир нече мамлекеттерге международный следственный поручениялар кеткен, жана башка көп жумуштар жүрүп жатат бул боюнча. Демек, так Баланчев деген фамилияга бердик деген пока жок экен да. Кийинки суроо, айтсаңыздар, Тибей компаниясы боюнча сапатсыз курулуш деген берене боюнча кылмыш иш козголдубу? Алардын курулушу сапатсыз болду деп. Сапатсыз курулуш деп андай берене боюнча курулган иш козголгон жок. Себеби заказчик ал жасаган жумушту качественный деп санап приемка кылып алган. Электрический станция. Жок, эми андан кийин сапатсыз курулуш экени аныктагандан кийин эмне үчүн иш Бирок козголгон жоксуңар? биздин жүргүзүлгөн экспертизабыз, комплексная строительная техническая экспертиза биздин койгон сурообузга жооп берди. Строительство велось по стандартам Китайской Народной Республики и не соответствует внутригосударственным стандартам нашим. Деген жооп беришти. Не соответствует нашим строительным нормам и правилам. Урматтуу башкы прокурор, мен категорически талап кылам, бул боюнча кылмыш козголуш керек да, сапатсыз курулуш экенин көрдүк.
ак приемкасын карабастан анын гарантиясы бар да. 10 секунд. Ошол гарантия убакытка чейин ТЭЦ бузулуп, жарылып, ушундай болуп аткандан кийин автоматтык түрдө ТВЕАнын үстүнөн иш козголушка келет, ал подрядчиктин үстүнөн. Сапатсыз курулуш беренеси боюнча. Келишимде көргөзүлгөн жумушту ТВЕА компания аткарып берген. Анан авария болгон жак бул эски ТЭЦ болгон. Буну так айтып коюш керек. Авария эски ТЭЦ жагында болгон, ага ТВЕАнын тиешеси жок.